Кыргыз милициясынын уюшкандыгынан баштап Кылмышка тике туруп өмүрүн кылуучуна арнаган бүгүн Кыргыз милициясынын түзүлгөн күнү. Балыкчы шаарында милиция кызматкерлеринин кесиптик майрамы салтанаттуу белгиленди. Иш-чаранын алкагында ички иштер органдарынын өзгөчөлөнгөн кызматкерлери, ардагерлери, Балыкчы шаардык мэриясынын ардак грамоталары жана акчалай сыйлыктары менен сыйланышты. Бул күндө Утурлай Балыкчы шаарынын ички иштер бөлүмүндө жаш өспүрүмдөр менен иш алып барууга багытталган бөлмө ачылды. Мындан ары бул бөлмөдө мектеп окуучуларына профилактикалык иштер жүргүзүлөт. Жергиликтүү бийлик тарап жактан ушу милиция кызматкерлерине мынакей жергиликтүү бюджеттен 3 миллион 900 миң сом бөлүп бергенбиз. Бул ар бир участковыйга боди камера, ар бирине планшет, ар бир жараныбыз менен тыгыз байланышта иштешсин деген максатта да. Андан сырткары билесиздер, 18 жашка чыга элек балдарыбыз бар, кичине тентек кылган. Ошолор учетко коюлат. Ошол балдарыбызга жакшы бир тарбия берип туруучу бир класс болсун деп, КОУДдун чоң залын өнүктүрүү фонд тарап жактан миллион сомго бүтүп отурат азыркы учурда. Жаш балдарыбызга, өспүрүмдөрүбүзгө, жалпы эле элибизге жаңы технологияларды көрсөтүп алып келип, жаман жакка эмес, жакшы жакка өнүгүп өсөлү деген ой менен ушундай залды ишке берилип жатат мына бүгүн. Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери дагы бул күндү салтанаттуу белгилешти. Мурда иштеп кеткен ардагерлердин бир кездерде жасап кеткен эмгектери эске алынып, конок катары чакырылган. Бүгүн Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Кыргыз элинин милиция күнүнүн 99 жылдык майрамы болуп атат. Бардык ардагерлерди жана кызматта жүргөн кызматкерлерди бүгүнкү жакшынакай майрам менен куттуктайм. Мен өзүм 25 жыл ушу Тоң район ички иштер бөлүмүндө кызмат кылып, 1980 жылы кирип, 2002 жылы ардактуу салга чыккам. Азыркы учурда дагы коомдук иштерге активдүү катышып, Тоң айыл өкмөтүнүн Тоң айыл аймагынын аксакалдар сотунун төрагасы болуп эмгектенем. Бүгүнкү күндө Тоң райондук ички иштер бөлүмүндө 67 кызматкер эмгектенет. Райондук жетекчилер тарабынан айрым кызматкерлер коомдук коопсуздукту сактоодо күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн медаль жана ардак грамоталар менен сыйланышты. Учурдан пайдаланып, куттуктоо биздин ички иштер органдарынын ардагерлерин биринчи кезекте, андан кийин ушу кызматкерлерди, биздин жетекчиликти, министрликти куттуктамакчыбыз. Бардыгына бул кесипте иштеген кишилер түшүнөт. Белгилей кетсек, 1924 жылдын 1 ноябрында Кыргыз милициясы түзүлгөн. Татаал шарттарда өз милдеттерин кынтыксыз аткарып келе жаткан ички иштер органдарынын кызматкерлери быйыл 99 жылдыгын белгилешти. Жанара Алмазбекова, Сталбек Саманчиев, Данияр Акунов, Илич Касейинов, Ысыкөл жаңылыктары.